11 класстан баштап ошо неме симптомдор боло берчү. Ошо ичим көп, анан кээде ошо немеге барган сайын эле кан болуп калчу да. Анан ошо где-то күйөөгө чыккандан кийин күчөп баштады ошолчу. Анан күчөп баштаганда особенно ошо весной, анан күзүндө күчөп башташты да. Ошо туалетке барган сайын эле ушундай кан агып калчу. Анан биз ошо немеге барганбыз, эндокринологторгочу, менмен дегенчи. Анан барганда ошо гормональный дарыларды беришчи да. Анан аны ичкенде деле полностью деле жакшы болуп кетпечү да. Аны токтотсом могуш бетер мындай күчөп кетчү да. Ичим дагы өтүп ушундай болуп калчу да. Анан бияка келгенбиз, ошо интернеттен карап, ошо күйөөм дагы таап, ошо Сианамедке келипчи. Анан келгенде ошо Дамирэжиге келдик. Дамирэжи ошо пакет 1, Хиджама, Дем ошо баарына келип айтканын кылдык. Ошо кылганда кылып көрөлү депчи. Анан чын эле ошо симптом баары жоголуп токтоду да. Азыр ошо экинчи, үчүнчү баам көрдүм. Ошо жакшы эле. Алардын баарын ичпей деле жүрөм да. Мындайча айтканда, бул кызыбыздыкы онкологияга подозрение деп постоянно гормон менен жүргөн. Аллахтын каалоосу менен мынакей бул кызыбызды биз лечение кылып, өзү айткандай биздин атайын методдор менен, медицинский көзөмөл менен алып отуруп, Аллахтын каалоосу менен эч кандай нияктан симптомдор да жок. И одновременно дагы бир кошо сүйүнүчтүү кабар, бул кызыбыз не только бул тамак сиңирүү органы жакшы болбой кыйналып жүргөн, беременность бул жакта турсун. Андан кийин эле бул оорудан жакшы болуп, апарык кызыбыз бар эле. Кийин Аллахтын каалоосу менен жакшы болуп, боюнда болуп, мынакей 1,5 жаш баласы менен келип отурат.